Solga burulup жатканда кандай аракет кылышыңыз керек деген суроо берилди. Азыр мына сиздер кесилишке жакындап калдыңар. Кесилиште дагы силерден башка 2 унаа турат, оң тарапта жүк ташуучу унаа, анан алдыда автобус. Азыр солго бурулганда сиздер эмне кыласыңар? Аны билиш үчүн биз оң тараптагы белгиге карайбыз, анан светофорго. Азыр оң тарапта кандай белги турат? Жол бер деген белги турат дагы, бирок светофордун жашыл чырагы күйүп калды. Светофордун жашыл чырагы күйгөндө ошол артыкчылык белгилери иштебей калат. Алардын талабы жокко чыгат дагы. Анан бул жерде кандай эреже иштеп калат? Тең даражалуу жолдордун кесилишинде болуп калат дагы, светофордун жашыл чырагы күйгөндө. Анан оң кол тараптагы унаага жол берип жүрүп каласыңар. Азыр жүк ташуучу унаага жол бересиңерби? Жок. Себеп дегенде ага светофордун кызыл чырагы күйүп тургандыктан ал жүрө албайт. Ал эми солго бурулганда автобусгачы, автобуска жол бересиңер да. Себеби ал солго бурулганда силердин оң тарабыңардан келип калат. Ошондо солго бурулуп жатканда кандай аракет кылышыңыз керек дегенде эмне кылат экенсиңер? Бир гана автобуска гана жол бересиздер. Ошондо үчүнчү жооп туура болду. Автобуска гана жол бересиз деген ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөр, менин катталуучуларым, эгер право алууда экзаменден өтө албай кыйналып жатсаңыздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, мен азыр экранга телефон контакт номер чыгарам, ошого байланышка чыксаңыздар болот, же болбосо профилдин астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлган, ошол ссылка аркылуу группага кирип, ошол жерден маалымат алсаңыздар болот.